Эгерде сиздин көзүңүз ооруп жатып, көз доктурга барсаңыз, доктор көздүн кээ бир оорулары тубаса болушу мүмкүн деп айтат. Ал эми кээ бир көздөрдүн оорулары тышкы факторлор аркылуу болушу мүмкүн. Мисалы кандайдыр бир травмалар менен. Бирок көздүн кээ бир ооруларын биз өзүбүздүн жашоо образыбыз менен чакырышыбыз мүмкүн жана албетте өзүбүздүн тамактануубуз менен. Эгерде адам жашоосун толук карап көрсөк, туура тамактануу көз ооруларын алдын алып жана аларды айыктырууга дагы чоң салымын кошот. Көз жөнүндөгү биринчи чыгарылышыбызда көз ооруса кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек ошол жөнүндө айтып бергенбиз. Ал эми бул чыгарылышта көздүн оорусуна жана көздү оорулардан сакташ үчүн, көз тунук көрүш үчүн кандай тамак аш, азык заттарды колдонушубуз керек карап чыкмакчыбыз. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден Соолук каналы. Микрофондо кайрадан Таалайбек, сиздер менен көрүшүп жана кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Биздин каналды биринчи жолу көрүп жатсаңыз, каналга жазылып, коңгуроону басып коюңуз. Мындай учурда сиз бизден жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз. Анда эмесе биз улантабыз. Эмне үчүн көз темасын алдык десеңиз, 21-кылым технологиянын кылымы. Ар бир үйдө телевизор бар, ар бирибизде уюлдук телефон бар жана аларды күн сайын тиктейбиз. Көзүбүздүн майын экранга кароо кетиребиз. Күн сайын экран тиктеп, зыян нурларды көзүбүз күн сайын жутуп аткандан кийин кантип көз чарчабай койбойт жана оорубай койбойт. Ушул себептерден ушул видеону чыгарып жатабыз. Видеону аягына чейин көрүңүз, абдан пайдалуу жана кызыктуу болот. Эгер сиз ата-эне болсоңуз, балдарыңарга дагы ушул азык заттарды, тамак аштарды баймабай жедирип туруңуз. Бул сизден эң чоң жардам болот. Анткени айрыкча жаштар телефонду көп тиктешет, телефонду көп карашат деп деле айтсак болмок, бирок телефонду көп тиктешет деген сөз жакшы жарашат экен. Капа болбойсуздар деп ойлойм. Сөздүн башында көз үчүн зыян азык-түлүктөрдү айта кетпесек болбойт. Андан кийин пайдалуу азык-түлүктөрдү карап чыгабыз. Албетте, эгерде бизди көзүбүз тынчсыздандырып жатса, же кандайдыр бир көздүн оорусун байкасаңыз, биринчи ирет шекер жана тузду аз өлчөмдө колдонууга өтүңүз. Консерваланган азыктарды дагы колдонуу сунушталбайт жана ышталган колбасаларды азайтуу же таптакыр эле рациондон алып салуу сунушталат. Эгерде көзүңүз начар көрсө, биринчи ирет жашооңуздан күчтүү чайды жана кофени азайтуу зарылдыгын адистер көп айтып келет. Жана ак нанды дагы азайтуу сунушталат. Албетте, жогоруда айтылгандардын бардыгын бир убакта азайта албайбыз, бирок эң эле негизгиси көздүн оорусуна колбасалар менен шекер көзгө эң эле коркунучтуулардын башында турат. Ал эми калгандарын чектен ашырбай, аз-аздан колдонсо болот. Бирок эскерте кетчү нерсе, чектен ашырып көп колдонгон биринчи ирет көзүңүз ооруса, көзүңүзгө зыянын тийгизет. Эми көзүбүз үчүн пайдалуу азык-түлүктөргө, тамак аштарга өтөлү. Эң эле негизгиси жана бардыгыңыздарга белгилүү, бардыгыбызга тең жеткиликтүү бул сабиз. Бардыгыңыздар тең сабиз болуш керек деп туюп турган болушуңуз керек. Ушул эле катарга ашкабакты кошо кетишибиз керек жана кызгылт сары түстөгү азыктарды. Кызгылт сары дегенибиз бул оранжевый, кимде ким орус чөйрөдө чоңоюп калгандар үчүн. Мындай адамдар дагы арабызда бар. Кызгылт сары түстөгү азыктар булар бета-каротин деген заттын эсебинен кызгылт сары түстө болушат. Бета-каротин чындыгында бул А витамини эмес, көбүнчөсү А витамини деп айтат, бирок андай эмес. Бул заттар А витамин түзүүчү же жаратуучу заттар. Кызгылт сары түстөгүлөрдөн мисалы сабиз жеп жатканда, ал жакта А витамини таза жок. Ал жакта бета-каротин деген зат бар. Аны биз чайнап, курсакка киргизгенден кийин бета-каротин А витаминин жаратат. Түшүндүңөр деп ойлойм, муну дагы билип коюу ашыктык кылбайт. Мына ушул А витамини жетишпесе, көздүн чел кабыгынын кургап кала берүүсүнө алып келет. Жада калса андан дагы өтүп, түстөрдү начар ажыратууга жана кээ бир түстөрдү көрбөй калууга алып келет экен достор. А витамини жетишпесе. Бул боюнча дагы изилдөөлөр жүргүзүлгөн жана сабизди баймабай жеп турган көз үчүн эң чоң пайда экенин бир нече жолу тастыкталган. Албетте, көз үчүн гана эмес, бардык организм үчүн. Экинчи бул кара моюл, орусча черника. Көпчүлүгүңүздөр дагы муну күтүп жаткан болушуңуздар керек. Бул жемиш дагы көз үчүн эң пайдалуулардын бири. Көз үчүн сабиз жана черника биринчи орунда турат. Кара моюл көзгө ушунчалык пайдалуу болгондуктан көп дары чыгарган компаниялар черниканын негизинде дарыларды жасап чыгарышат.
жана көз абдан чарчаганда, таалыганда, кызарганда черника баат калыбына келтирип пайдалуу заттар менен камсыз кылат экен. Сизде мындай болгон болуш керек: көп убакыт бою жарык нерсени караганда же күн абдан катуу тийип жаткан кезде эшикке чыгып келгенден кийин көзүңүз ооруй баштаганын. Мына ол абдан жарык нерселер да көзгө зыянын тийгизет. Бул учурда дагы черниканын жардамы өтө чоң. Албетте күн катуу тийип жаткан учурда очки тагыныңыз. Тамак ашка кирбейт, бирок эскертип коюу биздин милдет. Жана көзгө түздөн түз тиешеси бар. Эч нерсе болбойт деген сөздү таштаңыздар жана очки алып коюңуздар, кереги тиет. Кийинки бул шпинат жана брокколи. Көбүнчө биздин көрүүчүлөр жазып калышат: шпинат, брокколи деген жашылчаларды силерден көрүп, угуп, колдоно баштадык деп. Мына ол брокколи жана шпинат дагы көзгө пайдасы чоң, анткени аларда лютеин жана зеаксантин деген заттар бар. Булар заттар каротиноидтарга кирет жана бул заттар көзүбүздүн түзүлүшүндө же болбосо курамында дагы бар. Жана адистердин айтуусу боюнча брокколи жана шпинат эгерде мурун сиз көзүңүздүн курч көрүүсүн жоготуп алсаңыз, сизге кайра көзүңүздүн курч көрүүсүн алып келгенге чоң салым кошот экен достор. Бул жакта жашылчалардан жекелей шпинат жана брокколи эмес, укроп, петрушканын дагы пайдасы көп. Бул жашылчалар көздү ультрафиолеттик нурлардан сактайт экен. Брокколи жөнүндө өзүнчө айта кетишибиз керек, анткени брокколи адам жеген бардык азыктардын эң эле пайдалуусунун пайдалуусу десек жаңылышпайбыз. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул азыкты байма-бай жеп туруу катарактаны алдын алат экен жана профилактика кылат экен достор. Мындан сырткары онкологиялык ооруларды дагы алдын алууга чоң салым кошот. Жеке эле көз үчүн эмес, толук организм үчүн баа жеткис азык. Ошон үчүн брокколини бардыгыңыздар колдонгула деп сунуштайбыз. Кийинки бул жаңгактар. Жаңгактар пайдалуу экенин көпчүлүгүбүз билебиз, бирок айрыкча көзгө пайдалуулар булар фундук, миндаль жана албетте биздин өзүбүздүн арыстанбаптын жаңгактары. Көпчүлүгү греческий орех деп коюшат, бул кадимки эле биздин арыстанбапта өскөн жаңгактар. Буларда B2 жана Е витаминдери көп. B2 витамини түстөрдү жакшы көрүүгө жана түстөрдү ажыратууга керек. Ошондой эле конъюнктивитти профилактика кылганга чоң жардамы тиет. Ал эми Е витамини күчтүү табигый антиоксидант болуп эсептелинет жана көздүн чел кабыгын эркин радикалдардан сактап турат. Андан сырткары жаңгактар калий, фосфор, омега-3 майлуу кислоталарына бай келет. Бул заттар биздин көрүү системабызга абдан керек. Айта кетчү нерсе, омега-3 кадимки биздеги жаңгакта көп, ал эми Е витамини фундукта көп экен. Кийинки балык. Көзүбүзгө пайдалуусу бул балыктардын майлуу сорттору. Майлуу сортторунда B6 жана омега-3 көп өлчөмдө. Омега-3-түн пайдасы жөнүндө мурунку чыгарылыштарыбызда көп айтканбыз. Бул иммунитетке, нерв системасына, териге, жүрөк кан тамырларга жана ошондой эле көзүбүзгө пайда. Көздүн курчтугун сактаганга дагы салымы чоң. Ал эми B6 нерв системасынын жакшы иштешин камсыз кылат. B6 витамини жетишсиз болсо, көз тезден чарчап кала берүүсүн изилдөөчүлөр далилдешкен. Эми витаминдер. Витаминдер жөнүндө да өзүнчө айта кетпесек болбойт. Көз үчүн эң эле керек витаминдердин бири бул А витамини. А витамини жөнүндө жогоруда айттык. Андан сырткары А витамини караңгыда жакшы көрүүнү дагы жакшыртат экен. Көздүн чел кабыгын чыңдап жана жогоруда айткандай эле көздүн курч көрүүсүн сактап турат. Кийинки B1 витамини, же болбосо башкача айтканда тиамин деп дагы атап коюшат. Бул витамин көздүн басымын нормалдаштырып турат. Андан сырткары нерв импульстарынын көзгө жеткирүүсүн жакшыртат. Кийинки бул B2 витамини. Бул витамин да көзүбүз үчүн пайдалуу. Көзүбүздө кандын айлануусун жакшыртат. Ушу менен катар эле B12 витамининин пайдасы дагы чоң. B12 витамини B2 витамининдегидей көздөгү кандын айлануусун жакшыртат жана андан сырткары көздүн нерв кан тамырларынын иштешин жакшыртат. Кийинки С витамини, көбүнчөсү аскорбин кислотасы деп дагы атап келишет, көздүн кан айлануусун жакшыртат, ультрафиолеттик нурлардан сактайт. Мындан сырткары С витамини өтө күчтүү антиоксидант. Кийинки маанилүү витамин бул Е витамини. Медицинада токоферол деп дагы атап келет. Көздөгү капиллярлардын өткөргүч касиетин жогорулатат. Башкача айтканда көздөгү майда түтүкчүлөр, кан тамырларда кан айлануу жана башкалар
тез жүрөт. Айта кетчү нерсе, жогоруда айтылган витаминдердин B2, B12, C, E организмде катуу жетишсиз болсо көз менен проблемалар болушу толук ыктымал жана көздүн жакшы көрүүсүнө таасирин берет. Ошон үчүн күндө эле бир нерсени жей бербей, рационду өзгөртүп туруңуздар. Достор, эми сиз комментарийге жазып коюңуздар, сиз жана үй бүлөңүз көбүнчө кандай тамак-аш, азык-түлүктөрдү колдоносуздар. Абдан кызыктуу болот. Ал эми азыр сиздерге көз ооруганда кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек экенин жана кандай адаттар көзүбүздүн көрүүсүн бузат экендигин көрсөткөн видеону сунуштайбыз. Видео бүгүнкү видеону абдан жакшы толуктап турат. Достор, видеобузду аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат, пайдалуу болду деп эсептейбиз. Ар дайым ден соолукта болуңуз, видеолорубузду жакын адамдарыңыз менен бөлүшүп туруңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта аман болуңуздар.